Ассалому алейкум. Тералам. Жана силерге эмнени айтып берсем. Кой велосипедимди тебип алып, бир балыкка барып, балык кармап, бир окшото кууруп жейинчи деп турсам эле артыман аюу чыга калып, эки колумду көтөрүп коркуп кеткенимен ай деп велосипедимди таштап үйгө качып кетиптирмин. Койчу ушу балыгыңды. Эмгиде автомат көтөрүп алып барбасам деп эшикти ичтен катуу итерип жаап, үйдөгүлөргө айтып берип, кой чарчадым мен, үстүң кет ашка барып уктайынчы деп отурган жерим уктап калыптырмын. Велосипедим эми артыман келди го, окуй, мына сага ошондук. Ассалому алейкум. Эми мен силерге эмнени айтып берсем. Бир окуучу бала мектепте сабактан кыйналып олтурса, эжеси партаны көтөртүп коет экен. Ага настроениясы жок турса, бир сыйкырчы келип колуна мороженыйны карматкан экен. Ал мороженыйны жеп тамшанып гана турганда эртесин тамагы ооруп, ага врач эжекеси келип, шапаңды кийип үйдөн чыкпай отур деген экен да, телевизоруңду көрүпчү. Достору оюнчуктары менен ойноп, там салып көчөдө жүргөндө, кой мен китебимди окуп, үйдө тынч эле отурбасам болбой калды, дагы парта көтөрүп калбайын деп. Ушу ойлонуп турсам эле, эмне кылсам деп турсам эле, ой магазинге барып келейинчи, бир корзинкамды сүйрөп деп барып, ушу 4 бурчтук болгон бирдекени алсам, звонок келип калды, дос баламдан келип, бир гүл ала келесиңби депчи. Макул деп гүлүн коробкага салып, наушник салып туруп көчөгө чыксам, бир жерде караоке бар экен, ошол жерге бир эзип койдум эле, бир интернеттен көргөн бир продюсер чалат, иштешпейлиби депчи. Сразу эле чуркадым, 5 жылга контракт түзөйүк анда депчи. Анан кийин бир идеялар келип, мына сага